Саламатсыздарбы? Биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен гамбургер жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Майдаланган капустанын үстүнө кайнаган сууну куюп, үстүн жаап, четке коюп турабыз. 2 чоң пиязды кыргычтан өткөрүп алабыз. Үстүнө 400 грамм кыйманы салып, 1 чай кашыктан туз, мурч кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз. Андан соң 3 аш кашык un кошобуз. Пленкабыздын үстүнө 1,5 аш кашыктан салып, котлеттин формасына келтиребиз. Сковородкага май салып, кызытып, котлеттерибизди бир четтен салып баштайбыз. Бир бети бышты, экинчи бетин алмаштырабыз. Бышкан котлеттерибиздин үстүнө сырларды коюп чыгабыз. Капустаны ачып, суусунан бөлөк кылып ажыратып алабыз. Кургак болушу керек. Үстүнө 1,5 аш кашыктай майонез кошобуз. Аралаштырдык. Соус даярдап алабыз. Соуска майонез кошобуз. Кетчуп кошуп, сарымсак кошуп, сарымсак майдалап кошуп жиберүү керек. Жакшылап аралаштырабыз. Булочкаларды биз мурдакы видеобузда көрсөткөнбүз. Жасалышын тең ортосунан бөлөбүз. Помидор менен бадринди биз алдыңдан даярдап турап алганбыз. Соусту 1 чай кашыктан кошуп, тегиз кылып жаябыз. Сүртүп чыгабыз ошентип. Соң үстүнө капуста салатты коюп, тизип, жайып чыгабыз. Помидорду коебуз. Бышкан котлеттерибизди, бадринди тизебиз. Үстүнө да 1 чай кашыктан соус кошуп, жаап ушинтип даярдап алабыз. Калгандарын да баарын ушинтип даярдайбыз. Мына биздин гамбургерлер даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Пикир калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Каналыбызга катталыңыздар. Саламатта калыңыздар.